Салам алейкум, Аманат Медиа YouTube баракчасынын катталуучусу. Бүгүн Орозонун урматына деп Рустам мырза Россия мамлекетинен Кыргызстанга келип калыптыр. Ортодо бир аз мындай сүйлөшүү, маектешүүнү куруп, Россия жергесинде жанагындай алданып калгандар, WhatsApp группада, Telegram группада алданып жумушунан айрылып калган учурлар кездешет. Деги эле ушунун тегерегиндеги маселелерди бүгүн курмакчыбыз. Анда эмесе эфирибизди баштадык. Салам алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатух. Ассаламу алейкум, урматтуу Аманат медианын катталуучулары, көрүүчүлөрү, амансыздарбы, жалпыңыздардын кирип келген Орозо майрамыңыздар менен Карман Орозоңуздар Аллах таалам кабыл кылсын. Рустам мырза, сиз Россия жергесинде жүргөндө ошол жума баяндарда полиция кызматкерлери менен мындай волонтерлук кызматты аркалап келесиз. Деги эле ал жакта мусулмандардын жума намазга баргандагы эрежелери кандай, ал жакта ошо полиция кызматкерлери адамдар менен болгон мамилеси канчалык деңгээлде мындай алакасы бар? Ошол тууралуу кепти баштасак. Биринчи сурооңузга, биз көп жылдан бери кызмат кылабыз. Негизи эле ал жакта ошо өзбек туугандар, тажик туугандар болуп кызмат кылып жүргөнбүз. Анан алар бир аз мындай интрига кылышат экен да. Анан нацизмге бөлүшүп андай кылышып, анан аларды ошол четтетип, ошо кыргыздар мындай уюмдуу экен, силер ошо кызмат кылгыла деп мындай так задание айтканда так аткарат экенсиңер деп ошол бизди койгон да. Азыр бир 3-4 жыл болуп калды ошол жакта старший волонтер болуп, ошол өзбек туугандарды, тажик туугандарды, кыргыз туугандардын үстүнөн баарынын үстүнөн карайм да. Жума күндөрү кызмат кылабыз. Орозолордо ошол бир ай ошол мечитте ошол жерде кызмат кылып жатып, команда мененчи. Айттарда кызмат кылабыз, орозо айттарда. Ал жактын полициялар менен мамилелерибиз жакшы. Бизге ушундай сотрудниктер кошуп берет. Багы кээ-бир туугандар бар да, жанагы копол, ар кандай адамдар бар да. Ошого ар бирибизге бирден экиден полициялар кошуп берет. Анан жаңы эле кыргыздар чет мамлекетке барганда алданып калды, подстава болуп калды. Айрыкча мындай мектепти бүтүп, студент куракка жетип калган студент кыздар, студент балдар адашып калды, уктатылып кетти, же болбосо акчасын алдыртып алды деген дагы көп нерселерди угабыз. Ошол боюнча кеп кылсаңыз. Биз эми ал жакта кызмат кылып жүрөбүз. Элдин кызматында жүрүп, ар кандай адамдар жазат да, чалышат, келишет. Паста болуп калдым, же болбосо акымды ала албай калдым, эмне кылсам болот, жардам бергиле дейт да. Анан көп учурда, азыркы учурда жаш эле 19-20 жаштагы кыздар, мисалы балдар бандай паста болуп калат да. Акчасы жакшы экен деп иштеп, баягы Telegram баракчаларга, WhatsApp группаларга келет да. Бир күндө 10 миңге иштейсиң, 20 миңге иштейсиң деп, анан баягы алданат экен да, эл экен да баарыбыз. Алданып акчасына кызыгат экен, мындай кылганда мындай болуп кетет экен, машина алат экен, үй алат экен дешип, ошого алданып кеткендер көп да. Анан ошо балдардын, кыздардын ата-энелери бизге ыйлап келет. Жардам бергиле деп, мындай. Анан биз колдон эч нерсе келбейт да, бир эле дуа кылабыз. Ошо посольствого барышат, нар жака барышат, бирок паста болгондон кийин аны эч ким эме кыла албайт да, законда баарыбыз. Ошого айтат элем, ошо иштеп жүргөн таксист туугандарга, дастакта иштеп жүргөн туугандарга, өзүңүздөргө сак болуңуздар, эчтат болуңуздар, алданбаңыздар, үй бүлөңүздөрдү адал тамак менен багыңыздар. Атына Кыргызстандагы ата-энелерге да кайрылат элем, бала чакаңыздар кандай акча менен, кандай иш менен акча таап атат, кандай жумуш менен иштеп багып атат, ошондо көзөмөлдөп карап коюңуздар. Жөн эле жөнөтүп коюп эле унчукпастан сөзсүз түрдө чалып, тактап, сурап туруңуздар деп айтат элем ушу ата-энелергечи Кыргызстандагы. Анан айрыкча көбүнчө эркек мырзалар такси кызматында аркалап келет. Ал жакта ошо биздин Glovo сыяктуу, Яндекс сыяктуу доставка ташыган эркектер дагы кездешет. Деги эле айтсаңыз, ошол жакта ар кандай жанагындай наркотик менен кармалды дейбиз. Ошол негизи кадимки эле биз билген наркотикпи, же болбосо дары-дармек, чөп-чарлар кошулган нерселер менен кармалып калган учурлар болобу? Ошо көбүнчө дары чөптөр болот да. Жанагы бир жерге барасың дейт, ошол жерден бекитип коюшат, ал саткандарчы. Же болбосо жердин астына көмүп коюшат. Барат да ошону аласың, ошол экинчи адреске алып барып, ошол жерге көмүп коесуң, же таштап коесуң, же бекитип коесуң дейт. Биринчи вариант да бул. Барат да бир жол, эки жол, 3 жол иштейт, айлыктарын 20 миң, 30 миң кылып берет. Анан бир 5-6 жыл иштегенден кийин уже болду, аны паста кыл деп туруп өздөрү эле кээ-бир учурда паста кылып коюшат да. Анан ушинтип кирип кетишет анан. Экинчи немеси, таксиде иштегендер, доставкада иштегендер машина менен.
барат, ошол жерден бирөөлөр берет, ошо бир нерсе берет, ошону ошол жерге жеткизесиң дейт, ошо бараткан эле жолдо кармап калып ушундай постолагандар болот. Анан ал жака чет мамлекетке иштегени барганда өспүрүмдөр барат, үй бүлө курам дегендер барат, жаңы эле ошол никемди кыйдыртам дегендер барат. Деги эле айтсаңыз, ал жака барганда ошол нике кыйдыртууда молдолордун кыюусу же болбосо ал жакта карыкелердин жетиштүүлүгү барбы, же болбосо алданып калган учурлар дагы кездешеби? Андайлар ал жакта өтө көп. Чындыгында азыркы учурда кээ бирки баягы илим жок молдолор аябай көбөйүп кетти. Медреселерде окуган эмес, мечиттерде окуган эмес, бир ай, 2 ай курс алып алып же андай. Билбейм, эми ар кандай адамдар бар экен да, жашоодочу. Кантип ошол тамагын өтөт мисалычы. Көп мекендештерди алдайт да. Никеңди окуп берем дейт, же дем салып берем, ушинтип иштегендер бар да, күнүмдүк кылыпчы, динди пайдаланып алыпчы. Ошого айтат элем, баягы мечитке келгенде туугандар, мечиттин чөйрөсүндө жүргөн мисалы башка улуттагылар бар да, ар кандай сигандар, башка нерселер, ошолорго көп аланып калат да мекендештерчи. Кээ дем салып берем же жин кирип кетиптир, анда мындай десе мекендештер алданып берет экен да. Ошентип бизге 2-3 эже келди, ошол бирөөсү 40 миң берип, бирөөсү 30 миң берип, баласына ушундай жин кирип кетип, же кызына жин кирип кетип, ушундай учурлар көп болду да биздечи. Алдангандар көп экен негизи. Рустам мырзанын чет мамлекетке барганда ал жактан эми жанагындай подселением жашап калган учурлар болуп калат, бир квартирада бир 5тен 10дон деген учур азыр деле барбы, же буга чейинки учурлар болгонбу? Айтайын дегеним, а жерде мисалы бойдогу да болушу мүмкүн, турмуштан ажырап баргандар болушу мүмкүн. Азыркы учурда андайлар көп. Наоборот, мурда деле бар эле, андан көп азырчы. Кайрылгандар көп да бизгечи. Мисалы чоң эжелер эле жазышат, мисалы балам менен тең балам менен ушундай эме кылып алдык, жашап алдык деп. Кээ бир учурда баары күнөө да баягы жүрөктү коет да, кыйналат да, уктай албай, андай сыгылып, айла жок анан кайрылышат да, чалышып, баандай секретный номерлер менен жазышат. Жаш балдар эле жазат, чоң эжелер менен жашап жүрөм, күнөө болбойбу, кандай болот, эмне кылса болот депчи. Анан временный ушу нике кыйдырып жашагандар аябай көп. Мисалы көпчүлүгү аялдарын Кыргызстанга таштап коюп, Москвага бараттан ушул чоң эжелерге башка кыздар ушинтип үйлөнүп алгандар бар да, временный нике кыйдырып. Эжелер деле бар да, мисалы күйөөлөрү Кыргызстанда болсо, кичине иштеп келейин барып деп, бала чака тыйын сыпыр тагып келейин деп барып ушундай жаш балдар менен жашап алгандар көп да. Ар бир эле жумушка барганда ортомчулар болот, сизди болсо мындай подстава кылып кеткендер болот. Жумуштун эрежелерин карасаңыз, мынча кирешеде айлык табасыз дейт, бирок иш жүзүнө келгенде ал акчаны албай, көрбөй калган учурлар болот. Ошол нерсени бизге кенен айтып берсеңиз. Ал боюнча дагы адамдар жазгандар бар, чалгандар бар, мисалы. Өзүнүн эле инилери иштейт, багы кызмат кылып жүргөн, волонтердо иштеген балдар кээде акчаны берүү койду, мен таппай атам, чалсам албай атат дегендер болот. Посредниктер өзүбүздүн эле кыргыздар экен. Бир жерди алып туруп, ушундай стройка дейбизби, же бир дворник дейбизби, бир жерди тазалаш, же мусорун чыгарыш керек, же баалашат экен дагы, акчалардын алдына алып коет экен дагы. Ошо туугандар чакырат экен да, өзүнүн эле туугандар чакырып иштетип экен дагы, иш бүткөндөн кийин кечинде сен үйүңө бара бер, ага азыр акча которо элек, которгон мен сразу сага которуп коем дейт экен, ал кетет. Эртеси күн чалат, ага которбойса эмне кылайын деп ушундай алдагандар көп экен да. Бул факт көрдүм да көбүнчө. Сиз өзүңүз биринчи жолу барганда ошентип алданып калган учурларыңыз болду беле? Мен алданган учурум болгондо мен 3 ай бекер иштегем. Мен Россиянын Хабаровск деген жерине баргам. Ошол жака барып, стройкада иштеп, 3 ай акча албай калганбыз да. Жакынкы күндөрү Мавлүт кечеси болот. Деги эле ошол Мавлүт кечеси быйылкы форматы кандай деңгээлде өтөт, же болбосо жыл сайын өтүүчү Мавлүт сыяктуу эле быйыл дагы ошону күтө алабызбы, же өзгөчө форматта кыласыздарбы? Ошол боюнча кенен айтып кетсеңиз. Кудай буюрса биз дагы Тулпар кайрымдуулук фондунун жетекчиси Абдулхай Кутбединов агабыз менен биргеликте жанагы спонсорлорду бизде кызмат кылгандар агалар көп да негизи. Ошолор болуп сүйлөшүп, келгиле ушул жылы буюрса акысыз эле өткөзөлү деп чечтик. Буюрса жакын күндөрү Кудай буюрса ошо 6000 адамга бекер билеттер таратып, устаздардын баарын алып барганга аракет кылабыз, алардын да сүйлөшүп атабыз. Буюрса дагы ал дагы жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз иншалла. Анан негизи буга чейин акылуу болуп келгенде ошол мекеменин ижарасы кымбат болгонбу, же эмне үчүн мындай акылуу болуп келген буга чейин? Ал жердин ижарасы кымбат болот. Негизи ал жерде мындай кроксит холл 6000 келип атат да. Анан ичиндеги экрандары, ичинде ар кандай нерселер бар, кымбат да. Көп акча, суммадагы акча болот да.
Анан ал жака барганда эми балким бул жактан мындай динден бир кичине бир маалымат алып баргандар бар да. Анан ал жака барганда дагы мындай илимимди өстүрөйүн, ушул диний багытта медреселер барбы же болбосо ошо Москвада мындай илимди улантуучу нерселер барбы? Анткени айтайын дегеним устаздар жетиштүүбү? Ал жакта медреселер негизи көп, 2-3 медреселер бар. Бирок ошол медреселерге кайрылат элем мен. Ар биринин устаз агайлары бар да. Кээде ошол балдар жолдо жолукканда бири-бири менен учурашпай калган учурлар болот да. Бул эми бөлүнүү да. Ошон үчүн бөлүнбөйлү туугандар баарыбыз бир болойлу. Кыргыз болсок, мусулман болсок, кичине алакандай эл болсок, ошого бөлүнбөй, кайсы жерде болсок дагы мындай бири-бирибизге бекем болуп, ынтымактуу болуп жүргөнүбүз жакшы да. Ошол себептен биз ушул мавлидтерди уюштуруп, буюрса спонсорлор менен чогулуп биргеликте уюштуруп, ушул бекер кылып, ошол медреселердин баардыгын чакырайлы атабыз. Баардык устаздарды, баардык агайларды, баардык окуучуларды топтоп, элдерди топтоп ушундай ынтымактуу болойлу деп ушундай биз азыр аракет кылсак, башка эч ким аракет кылбайт экен да. Биз өзүбүз жаш болуп, ушул Абдулкай ака баш болуп, спонсорлор башка да агаларыбыз, кызмат кылган инилерибиз ушу биргеликте ушул жаштар ушундай аракет кылып атабыз буюрсачы. Сүйлөмүңүздүн арасында бөлүнмөй деп калдыңыз. Деги эле өз көзүңүз менен көрүп эми ал жакта көп жылдан бери жашап калдыңыз да. Анан аякта кыргыздардын ынтымагы кандай? Айтайын дегеним эркек менен эркектердин бирин бири көргөндө мамилеси жакшыбы же болбосо кыз кишилер кыз кишини көргөндө мамилеси кандай? Же сен кыргызсың, мен кыргызмын деп бири-бирин тааныбай койгондор болобу? Эми ал жакта мындай жолукканда салам алейкум кылып кое берет, бирок мындай коомго бөлүп кеткендер аябай көп да. Медреселер мисалы же башка бир коомдор, ар кандай коомдор бар да, аябай көп болуп кеткен да. Ошол нерсе болуп атат да, бөлүнүч. Анан Рустам мырза, мисалы быйылкы жылды айтып көрөлү, бир 2-3 айдан кийин мектеп окуучулары, студенттер эс алууга чыгышат. Ушул мен 3 айдын тегерегинде Россияга барып бир иштеп келейин, бутуман туруп алайын дегендер бар да. Ошолорго бир жаштарга бир кеңешиңизди айтсаңыз, кайсыл нерселерди эске алыш керек, кайсыл нерсени жаңылбай кетүү керек деген. Негизи эле көпчүлүк бир нерсе аракет кылган болсоң, көпчүлүк айтат да. Сен колуңдан келбейт, сен кыла албайсың деп ушундай артка түрткөндөр көп да. Эч кимди укпаш керек, только алдыга аракет кылыш керек. Алла Таалам өзү деле айтып атпайбы? Аракет кылсаң берем деп атпайбы? Аракет кылса, иншалла ушу ийгиликтерине жетет да, Кудай кааласа. Анан Рустам мырза тигил жака барганда эми балким мындай переходной возраст учурунда барып калган учурлар болот да. Анан ал жакта эми кээде акчаң болот, кээде курсагың ач болот, депрессияда, стрессте жүргөн учурлар да болот да. Анан ошол учурда өзлөрүн кармана албай, балким наркотик колдонгондор, чегип кеткендер, ичип кеткендер дагы көп кездешсе керек. Ошол боюнча эми өз көзүңүз менен көргөн нерселер, балким сизге кайрылып айткан нерселер да болушу мүмкүн. Ал нерселер болуп атат. Бирок ошол кээ бирки балдар, мисалы, кээ бирки кыздар келишет. Келип, ушундай байке жаки ушул нерсеге ушундай болуп калдым, кандай чыксам болот деп кайрылгандар да көп болот да. Жаш кыздар эле ушул салондо иштеген, башка иште иштеген, ушундай келип кайрылышат да. Ушундай чыга албай жатам, эмне кылсам болот, кандай жолдору бар депчи кайрылгандар көп негизи. Ошого ата-энелерге айтат элем, бала чакаңыздарды сөзсүз түрдө көзөмөлдөп коюңуздар, карап коюңуздар, тактап коюңуздар. Не иш кылып атат, кандай болуп атат. Анан Рустам мырза, негизи эле ар бир эле кыргыз ошо чет мамлекетке барганда ошол үй куруп алайын, үй бүлө куруп алайын деген ниеттер бар да. Анан кийин чет мамлекетте баласы иштейт дагы, акчасын Кыргызстанга салып жүрө берет. Бирок азыр акыркы окуяларды карасаңыз, строительный компанияларга дагы ишениш өтө кыйын болуп калды да. Бир бычык деле үй кылып берип койгон учурлар кездешет. Аларды өзүбүз көрүп эле атабыз да. Анан негизи эле ошол алдыда силерде кандай пландар бар? Деги эле ошол Россия мамлекетинде калып калуу же Кыргызстанга кайтып келип, дагы бир мекенге кызмат кылуунун үстүндө жүрүүбү? Кудай буйруса, аябай сонун ниеттер, пландар бар бизде. Алла Таалам жардам берсе, буйруса. Азыркы учурда Москвага көпчүлүк бир 80-90% ушу үй алабыз деп барышат да. Анан ал жака барып иштеп, медеттер менен, ушундай кара тери менен иштеп, көпчүлүгү Кыргызстанга келип алдангандар көп болуп атат да. Бардык компаниялар эмес, кээ бир компаниялар алдап коет да акчаларынчы. Анан биз өзүбүзчө сүйлөшүп, бул жакта ушул Бишкекте барып келип жүрөбүз, анализдеп, нар жак бер жактарды көрүп, бул системаларды үйрөнүп,
ошол Абдулхай Кутбидинов агабыз менен чогуу биргеликте ошол азыр документтерди турурлап атабыз. Буюрса жакын күндөрү ошол 5 комнаталуу үй, 5 этаждуу, 10 этаждуу ушундай үйлөр салайлы деп өзүбүздүн кыргыз элибизге, өзүбүздүн мекендештерибизге арзан баада, ыңгайлуу кылып, шарттарына туура келе тургандай кылып ошол үй меклайлы атабыз да, буюрсачы салайлы атабыз. Анан мисалы чет мамлекетке барганда үй издөөдө өтө эле кыйын кезишет да. Ушундай агентстволорго барсак 50%-ин сурайт экен. Анан тиги квартирага барсак аякта дагы первоначально мынча төлөш керек экен дейт. Деги эле квартира издөөдө кандай нерселерди эске алыш керек? Квартира издегенде көпчүлүгү баягы өзүбүздүн кыргыз бир туугандарыбыз бир комнатада бандай көп болуп жашашат да. Ошону эми иштеп атабыз. Өзүң үчүн күйбөсөң башка эч ким күйбөйт да. Биринчи өзүңдөн башла дейт го. Ошон үчүн комнаталар бар да, мисалы официальный баны комнаталар бар. Ошондойлор мисалы 2ден 3дөн болуп жашаса болот да. Азыр эми комнаталар мындай орто эсеппен эсептегенде 20 миңден болот да, бир комнатачы. Тыгылып, кысылбай, бандай болбой, ошондой комнаталар жашаса өтө сонун болот да. А биздикилер өзүнөн аяп туруп ошондой бир комнатада 5ден 10дон ажаткандар деле бар экен да. Мен көп болду, буга билбейт элем, просто кээде досторум айтып калат, кээ бирки туугандар айтып калат да, мечитте кызмат кылып жүргөндечи. Ошого айтат элем, өзүңүздөрдөн аябаңыздар депчи. Мусулмандан баягы устаздар айтат го, мыкты кийиниш керек, мыкты жашаш керек деп, ошондой өзүңүздөр аянбай ушундай эме кылыңыздар. Азыр сиз менен мындай сүйлөм куруп келатканда анан элдерде да ой болушу мүмкүн да. Жалаң эле силер мындай негативдүү жагын, тескери жагын карап атасыңар, эмнеге мындай жылыш жагыбызды айтпайсыңар деши да мүмкүн да. Деги эле сиздин көзүңүз менен караганда башка улуттарга салыштырмалуу кайсыл жагыбыздан өсүп өнүгүп жатабыз чет мамлекетте жүргөндө? Балким мурун жанагындай көчө шыпырып жүрсө, азыр ресторандардын ээси болуп калды, балким бутиктерди ачып калды деген сыяктуу. Азыр Кудайга шүгүр биз азыр мен өзүм ошол Тез кабарда ал жакта өкүлүмүн. Тез кабар тартып иштейм. Эл менен иштейбиз. Аллага шүгүр, аябай сонун өзгөрүш көп. Бир 5 жыл мурунара караганда азыркы учурда мындай үйлөрү салып аткандар бар, мисалы, өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиз кафелерди, ресторандарды салып аткандар бар, чоң бир компанияларды жүргүзүп аткандар бар. Чындыгында Аллага жылыш өтө сонун. Анан Рустам мырза негизи чет мамлекетте жүргөндө эми Кыргызстанга жанагындай жамандык, жакшылыктар учурунда гана эле келип каласыз да. Бир жылда балким 2 жолу келесиз, 3 жолу келесиз. Ошол жакта жүргөндө Кыргызстандын эми балким акыркы бир 3 жылын дейсизби, 5 жылын дейсизби, мындай өнүгүү жолу сиздин көз караш менен кандай деңгээлде кетип атат? Негизи эле биз Кыргызстанга келип кетип турабыз да. 2-3 айда бир ошондо келгенде билинет да, кандай болду ошо өзгөрүүлөрчү. Ошо биринчиден өзүбүздүн ажыбызга Садыр Жапаров Нуркожоевичке Аллах таалам ыраазы болсун, өмүрүнө дел соңуна берекесин, Ташиевке, ошол мамлекетте иштегендерге баарына ыраазыбыз. Чындыгында бул мына Кыргызстанда жүрүп билбейсиң да. Эми адамда баягы кемчилик болот да, баардыгыбызда элечи. Эми жакшы жагын да карашыбыз керек да, баягы билип билбей эле жамандаган, ушактаган, неме кылган болбойт да. Негизи биздин ажыларыбыз аябай сонун иштеп атат. Алла таала ыраазы болсун. Өзгөрүү аябай көп жерде иштер курулуп баштаптыр, немелер, заводдор, жолдор оңолуп, мисалычы. Кыргызстанда жүрүп билбейт экенсиң да, четте жүрүп бир барып келгенде өзгөрүүлөрдү байкайт экенсиң да. Сизден Алла ыраазы болсун. Кудай буйрса жакынкы күндөрү ошол Мавлид деп калдыңыз, ошол иш чараңыздарды аман эсен өткөрүп алыңыздар. Жакынкы күндөрү бир жакшы бир жаңылыктар менен бөлүшөт деп үмүттөнөбүз.